Эки мурдуна салган салды, аны салды, бирок ошондо деле чоң аппаратты иштете албай атты. Бул боюнча да мен маалыматты кайра аларды чакырып, бүт баарын ушундай болуп атат деп мен сураштырышым керек да. 10 күнүн ичинде бул аныкталат, эмне себептен ал бала каза болду деп. Аныкталыш үчүн сөзсүз түрдө буну экспертизадан өткөрүш керек. Анда эгер ошого доогер болсо, аны атайын экспертизага берип, чечим мындай бул талкуу болду, врачебный конференцияда талкуу болду. Жабдыктарына ЮНИСЕФ жагынан дагы бизге көп жардам беришти, фонд ЮНИСЕФ. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын 3-июлда Шагдар Мамбетказиева Кочкор районунун төрөт үйүнөн көз жарган. Бирок 4-июлда түнкү саат 2 чамасында кызынын абалы оорлошуп, сатурациясы түшүп баштаганын дарыгер айткан. Ойгонсом саат 2 болуптур, аралыгы 1 саат ашып кетсе, бир 45 минутада кайра келсем эле тиги аппараттан кызымды чоңураак аппаратка сүйрөп калыптыр. Тиги сестра нөмөттө турган медсестра эжечи. Аппаратка, чоң аппаратка сүйрөп калыптыр. Анан эмне болуп кетти? Эми эле уктап атпады беле десем эле, билбейм, туруп эле сатурациясы түшүп атат деди. Түшүп атат деди, но чоң аппаратка апарган менен ага массовый салыптыр мурдуна. Шлангисын алып чыгып эле, бул аны мунуңар үйлөй атпайбы эже деп мен өзүм мындай воронка сымал эме бар экен, кислород. Аны минсем үйлөп эле туруптур. Эже бунуңар үйлөп эле турат го, бала кислород албай атат, ошон үчүн сатурациясы түшүп атат окшойт. Дедим, десем эле шлангисын алып чыгып мындай эки мурдуна салган салды. Аны салды, бирок ошондо деле чоң аппаратты иштете албай атты. Детский врачка чалыңызчы дедим, 2 болду саат, ровно 2 болду. Бала деген уже кыйнап, онтоп, ыйлап баштады. Успокаивающий дары сайды 2 жолу, мен көзүмчө уктап калса бала эс алат деп. Бирок бала уктабай койду, чындап эле. Мен капталынан жаткызып, мынтип эме кылып таптасам, мындай тынчтанат бала. Ошо менен тиги аял жарым саат кенен чоң аппаратты иштете албай, бияк проводун жулуп тиягына салып, ушинтип иштете албай атты. Эже бериңизчи экөөбүз деп, мага бала керек да, балам кыйналып турат. Аппараттын мындай тешиктерине түшө турган шнурларды ордоруна сайдык. Ошо менен кызыл күйүп атат. Бул эмнеге иштебейт? Эже сиз иштеткенди билбейсизби дедим. Ушул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Болбойсузбу деп. Мен да жандар баластап аттым. Чуркап келип анын сайды. Анан ошо менен 3,5 чейин без кислород сала албай эле ушул жерде турдук. 1,5 саат кенен турдук. Сатурация эмне экенин айта кетсек, бул кандагы кычкылтектин каны кандыгынын көрсөткүчү. Сатурациянын төмөн каны кан, деңгээли өпкө көйгөйлөрүнүн кабар бериши ыктымал. Бул өзгөчө жаңы коронавирус инфекциясы пайда болгондон кийин актуалдуу болуп калды. COVID-19 туудурган негизги өтүшүнүн бири бул вирустун пневмония экенин билдирет. Окуяга келсек, ошол түнү эмнегедир больницанын жабдыктары эскисиненби, же дарыгерлердин жетишпездиги Айтоор Шагдар айымдын айтымында детский врач Милана ордунда жок болгондуктан ал менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн билдирди. Ошо мен 3,5 чейин экөөбүз алыштык. Мен уже жүрөгүм түшүп эле, Кудайга жалынып эле дем салып аттым, эмне кыларын билбейм. Ошо мен 3,5 Милананы чакырттык. Милана деген детский врач экен. Ага чейин чалып атканда муну сай, тигини сай деп ага айтып атты. Ал чуркап барып дарысын, лекарствосын даярдап эле кызымдын бутуна катетер коюп коюшкан, вазакан. Ошо менен сайып атты, бирок балама действие берген жок, чындап эле. Нөмөткө 4-5теси менен алмашат экен, ошондо гүл какы деген эже жүрдү. Ошондо ПИТ деп коет экен, бирдеме терапевтный палата деп коет экен. Педиатрный палата, билбейм, ПИТ деген жазууда. Ошонун ичинде недоношный балдардан экөө жатты. Жана саргарган деп балдар саргарат го, ошого аппаратта 2 бала жатты. Ошол аял ошолорго чуркап эле ошо сүт берип кесарево болгон энелердин балдарын карап турат экен. Ошо Гүлгакы деген эже жалгыз чуркап атты. Менин оюмча ошол нөмөттө туруп ошончо баланы караганга чарчап жетишпей аттыбы, же өзүнүн мындай билбей аттыбы. Бир эле медсестра Гүлгакы эже жүрдү түнү менен экөөсү жаныбызда. Калгандар акушерлер ар жакта месталарында отурушту. Биздин чыгармачылык топ Кочкор районунун төрөт үйүнө барганыбызда башкы дарыгер Эрлан Эмилов өз көз карашын айтып, Шагдар айымдын иши боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. 03/07/2023 жылы саат 10:40 10:38 төрөлдүгөн роддомунда. Чарчаган күнү болсо 4-июль күнү саат 10:40 төрөлгөн, бир күн жашаганда. Анан эми бул төрөлгөндөгү баягы диагнозунун аныктамасы эме деп коюлган: инфекция специфичная для перинатального периода, тяжелая асфиксия, врожденная пневмония, РДСН 3-й степени,
ВПС неуточненный деп диагноздор коюлган. Бул боюнча азыр териштирүү талдоо иштери болуп жатат. Эмне себептен кеткен, каяктан кеткен деп баягы аныктап биз дагы ошол боюнча талдоо иштерин жүргүзүп атабыз азыр. Биз суроолорду берип жатканда кээ бир учурларды мен уккан эмесмин. Силерден угуп жатам. Эгерде ошол учурда сиз айткандай болсо, мен Чагдар Мамбетказиеваны чакырып, ошол күнү иштеген дарыгерлер менен беттештирип жана чара көрөбүз дейт. Андай информацияларды баягы сиз тараптан угуп атпайм. Мен эгер мындай болсо, мен аны да териштиребиз. Если ал жерден действительно андай боло турган болсо, ага мен өзүм чара көрөбүз ага. Мисалы чара көрүлгөндө ошондо кандай болуп калат? Эми ал немесине караса териштирели биринчи полностью. Сиз айтып атасыз, бирок сиздин сөздү мен азыр угуп атам да. Анан бул боюнча да мен маалыматты кайра аларды чакырып, бүт баарын ушундай болуп атат деп мен сураштырышым керек да. Даже бул Шагдар районунан да сураштырышым керек. Ушундай болду беле, кандай болду эле деп. Десе ана ушундай болгон деп эгер коюлса, анда мен өзүм чара көрөм. Шагдар айымдын кызы чарчап калгандан кийин медициналык экспертиза өткөрбөй эле жолдошу экөө Ымыркайды больницадан чыгарып кеткен. Баланы вскрытие кылдыңарбы? Эмне үчүн болгон? Жок, мен жолдошум вскрытие кылбайм, бул кичинекей деп болбой койду. Мен да ошол жерден ыйлап эмесем, эми кылбайм. Өзү жолдошумдай дин жолунда, анан сойбой эле коелук деп эметип койду. Мен деле береликпи дедим, таап чыгалык, көбүнө мендей заргак шабасын десем, болбой коюшту. Ошо кеңешип эле жолдошум болбой койду, сойбой эле колчу деп кызымды. Негизи мыйзам боюнча больницадан чоң адам же Ымыркай көз жумса да атайын медициналык экспертизадан өтүшү керек экенин ийим кызматкерлери да айтышат. Эгерде ошондой больницаларда, бейтаптарда өспүрүм, мисалы жаңы Ымыркай бала каза боло турган болсо, сөзсүз түрдө бул маалымат электрондук журналга катталат. Ошол 10 күнүн ичинде бул аныкталат, эмне себептен ал бала каза болду деп. Аныкталыш үчүн сөзсүз түрдө буну экспертизадан өткөрүш керек. Өспүрүм Ымыркай баланы өткөрүп, эгерде ошол жерден баягы бейтаптагы дарыгерлердин күнөөсү табылса, бул сөзсүз түрдө кылмыштык бийликтер реестрге катталып, анан жоопко тартылат. Ошону унутпаш керек да, себеп дегенде биз бала Ымыркай каза болуп калса, алып барып Сойдурбаштын кесепети менен алып барып көмүп коебуз. Бул жерде сөзсүз түрдө может ошол төрөлүп атканда кандайдыр бир дарыгерлердин кесепетине бала каза болуп калган. Ошон үчүн албетте муну экспертизадан өткөрүп, анан жыйынтыгында анан жоопко тартылыш керек. Эгерде ошол дарыгерлер аркылуу болсо, эгерде дарыгер аркылуу эмес, өзү кандайдыр бир денесинде мурда боюнда болгондо бир жаракат болуп каза болуп отурган болсо, анда сөзсүз түрдө ал кылмыш ишин козгоодон баш тартылат, токтом чыгарылып. Кыргызстанда көп адам диний жолуна салып, медициналык экспертизадан өткөрбөй маркумду сойдурбай коюшат. Бул суроо менен биз муфтияттан диний жолунда кандай болот экен билип көрдүк. Туура, кээ бир учурда инсандык, адамдык фактор дагы бул нерсеге себеп болуп калган учурлар болуп калат. Эгер адамдык фактор, ал врач болсун, же болбосо жөнөкөй бир киши болсун, кандай болсо деле адамдык фактор катташып калган маселедеги ушундай бир оор тагдыр туш келсе, анда эгер ошого доогер болсо, аны атайын экспертизага берип, аны аныктап тактап, анан Кыргызстанда мыйзам ченемдүү ошонун жазасыны талап кылууга адамдык укугу бар. Өзүңүздөр уккандай адам кандай учурда көз жумса да, Султанали ажы айткандай диний жолунда экспертиза кылса болот экенин билип бердик. Дагы бир учурга кайрылсак, Чагдар айымдын айтымында көбүнчө райондордо медициналык жабдыктар жана метайымдар жетишпездигин айтып, нааразы экенин билдирди. Эже эртеден бери 1 саат аппарат иштете албай койдуңуз го. Эмнеге Кочкордо аппарат жокпу кисилар десем, болгон аппарат ушул жерде, буга деген канча жыл болгон деп ошо Милана детский врач түшүнтүп атты. Эми аны деле түшүнсө болот, бирок мен буларды баягы жамандайын деген оюм жок. Ушундай оор акыбалда балдарга эмнеге жетиштүү аппарат жок кейиштүү. Канча бала чарчайт. Мага окшогон энелер 9 ай толгот көтөрөт. Анан эмнеге ушу жетиштүү аппарат жок? Килеген Кочкор районунда башкасын коюп ушу Ымыркайларга аппараттын жетишсиздиги зээнимди кейтет да. Эмне эрте чуркашпайт. Эмнеге родзалда мен төшүмдө жатканда 2 саат тунчуккан баланы билгендейин, ошону сразу салышкан эмес. Же болбосо жана аппаратты иштете албайт, жанагы Гүлгакый же жалгыз жүрөт ошол жерде. Негизи эле Кыргызстандын аймактарында дарыгерлер жетишпездиги жана жабдыктар, дары-дармектер чоң көйгөйдү жаратат экенин эл деле айтып келет. Ушул суроо менен Саламаттык сактоо министерствосуна кайрылып, азыркы учурда абал кандай экенин билип көрдүк. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жумуш өткөрүлүп атат.
полностью жабдыктар менен камсыздандырдык деп айта албайбыз, потому что көп керек дагы, ИВЛ аппараттар керек, күвестер керек, ал дорогостоящий оборудованиялар. Бирок Азастан мындай уже бүт төрөт үйлөрүнө обеспечение болуп атат. Аны менен дагы айтсак болот, жанагы партнеры по развитию. Ошолор менен да иштешип атабыз. Жабдыктарына ЮНИСЕФ жагынан дагы бизге көп жардам беришти. Фонд ЮНИСЕФ 2022 жылда ковидтен кийин алар оборудование дагы бизге беришти. Чоң 10 мекеме областтык ооруканаларга и 3-чү деңгээлдеги ооруканаларга мындай жакшы ИВЛ аппараттарды беришти. 22 жылы бул дагы чоң жардам. Андан тышкары саламаттык сактоо уюмдары өздөрү да аракет кылып атышат. СИПАП аппарат, инфузомат, кардиомонитор, кардиотахограф аппараты оборудование алышка. Бул жагынан да чоң мындай уже прорыв болуп атат. Мындай современный оборудование болсо, жанагы 4D УЗИ чыгып атат азыр. Бүт областтык ооруканаларга аракет кылынып атат. Бирок мындай чоң мындай абдан дорогостоящий оборудование бүт мекемелерге бере албайт экенбиз. Буга да убакыт, буга дагы өзүнүн мындай эмеси келет, учуру акырында бүт мындай требованияларга ылайыктуу төрөт үйлөр болот, бирок күтүш керек да. Врачтар чынында врачтар квалификациялы менен врачтар аз. Мынаки акушер-гинекологдор былтыркы менен салыштырганда бир аз текучесть кадров болуп атат, бирок непрерывный образование бар. Ошол жагынан даярдык көрүп атабыз. Врачтардан тышкары медайымдар, акушеркалар бар бизде. Ошолордун баарын даярдап атабыз. Жана айткандай реформа болуп атат. Первичкада бизде азыр кош бойлуу мезгил физиология учуру бул деген медайымдар менен үй бүлөлүк дарыгерлер карашат. Анан патология болгондо акушер-гинекологдор карашат. Ошол жагынан дагы биз дагы непрерывный образование көзөмөл мындай болуп атат. Ошол знаниялары, квалификациясы требованияга ылайыктуу соответствие мындай ылайыктуу болсун деп ошонун баары бүт жагынан аракет болуп атат. Бизде дагы маалымат бар, кайсы областта канча акушер-гинеколог жетпейт, канча үй бүлөлүк дарыгерлер жетпейт. Ошол заявка боюнча биз дагы жылдын башында уже өзүбүздүн пландарыбыз бар. Ал заявка мындай постоянно эле бизге мындай на постоянной основе түшөт. Каякта жетишпейт, аны дагы айтарбыз. Центр электронного здравоохранения бар. Аякта статистика баары чыгат. Кайсы аймакта, кайсы ооруканада ким жетишпейт, медайым жетишпейби, невропатолог жетишпейби, ошонун баары бар, статистика бар. Кочкордогу төрөт үйүндө болгон окуя боюнча министрлик ички териштирүү жүргүзүшкөн. Натыйжада оорукананын кызматкерлерге чара көрүлгөн. Эми акыркы суроо, чечим эмне болду? Чечим мындай бул талкуу болду, врачебный конференцияда талкуу болду. Ошол заведующий родильным отделением сөгүш алды. Урматтуу көрүүчү, биз жогоруда ооруканаларда катталып жаткан бир гана мисалды көрсөтүп, ар тараптуу маалыматтарды алып берүүгө аракет кылдык. Наристенин өлүмүнө кайсы бир тарапты күнөөлүү дегенден алыспыз. Бирок ошондой болсо, ар бир адам өз ишине жоопкерчиликтүү. Мыйзам бардык адамга бирдей жазылган. Эгерде ушундай жагдайга туш болуп калсаңыз, анда баарын мыйзам чегинде чечүүгө аракет кылыңыз. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.